Алмаз Акынжанович, Skyway, Mindplex жана ушул сыяктуу компанияларга элдер акчаларын алдырышып, 100 000 сомдон баштап, мына миллион сомдон же андан да көп суммаларды алдырышып бүгүнкү күндө арызданып атышат да. Ушул боюнча бир мыйзамдуулугун карап текшерүү жүргүзүп берсеңиздер. Алдангандар өтө көп экен. Бул боюнча интернеттерге да чыгып атат, соцсеттерге да чыгып атышат. Ушул боюнча бир тактап мага да бир жооп берип койсоңуздар. Мына Ноокат районунда мал союучу жай убойный бар. Ошол азыркы иштеп аткан мал базардын жанында. Бүгүнкү күндө абал өтө начар. Ал жерден чыккан жыт, чымын чиркейлер, ошол жердеги таштандылар өкүнүштүү абалда да. Ушул боюнча бир кайсыл ишканалар көзөмөлдөйт? Буну бир шаардан, Ноокаттын борборунан бир четке жылдырыш керек да. Андан кийинки мына Бишкек шаарындагы, Ош шаарындагы мектептер боюнча жана кесиптештерибиз айтып өттү. Мектептерде чындыгында бүгүнкү күндө 55-60тан окуучулар бир партада 4-төн 5тен отуруп окуп атышат. Өзгөчө мына башталгыч класстарда. Ошону бир мамлекеттик деңгээлде бир комиссия түзөбүзбү, карап туруп бир чара көрүшүбүз керек, чечип беришибиз керек. Шарт жок. Мына мамлекеттик бала бакчалар боюнча дагы бүгүнкү күндө мамлекеттик бала бакчалардын шарты начар болуп атат. Жана бала бакчага кезекке туруш, ага кириш да бир топ кыйынчылыктар жаратып атат. Жеке менчик бала бакчаларда мына көпчүлүк карапайым элдер анын төлөмүн көтөрө албайт. Ошон үчүн мамлекеттик бала бакчаларды мүмкүн болушунча шартын жакшыртып, санын көбөйтүп берсек да. Мына бизге ушул айылдардан, дыйкандардан, ушул малчылардан кайрылуулар келип атат. Айылда, талаада, жайлоодо малдарды бүгүн яшур оорусу басты деп атышат да. Ооздоруна шилекей агып, буттары эзилип, ушул боюнча дагы бир кандай бир чара көрүшүбүз керек да, алдын алыш керек. Андан сырткары мына адырларды, талааларды, бүт эгин дандарды чегиртке басып, элдер быйыл эгин ала алган жок. Мунун дагы бир алдын алышыбыз керек. Ушул боюнча дагы бир тапшырма берсек. Ана мына мамлекеттик ушул жогорку окуу жайларда дагы контракт боюнча сурап атышат, 50%-ин сразу төгүш керек деп. Ушуну бир өзү мыйзамда биринчи 10% экен, ушуну бир комиссия түзүп текшерсек. Рахмат чоң.